Саламатсыздарбы. Эфирде узап бараткан апта ичиндеги негизги жаңылыктарды баяндаган Жума Баян маалымат аналитикалык программасы. Студияда кызматта мен Акылай Маратова. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Өткөн жылы өсүү темпи 19%га өскөн жеңил өнөр жай. Тармакта жумушчу күчтүн жетишпегени негизги көйгөй. Окуучулардын сабагына тоскоол болгон смартфон, эми мектепке чөнтөк телефонун алып келүүгө тыюу салынабы. Өлкөнүн аймагындагы дыйкан фермерлерге 19 айыл чарба техникасы тапшырылды. Жеңил өнөр жай тармагында жумушчу күчтүн жетишпегени негизги көйгөйдү жаратууда. Тигүүчүлөр буга маянанын аз төлөнгөнүн, атайын шарттардын жоктугун айтышат. Буга карабастан Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагында 19%га чейин өсүү темпи байкалган. Мунун ичинен тигүү тармагы 30%га чейин өскөн. Экономика министрлигинин маалыматында буга тигүү тармагындагы жетишкендиктердин негизгисин соода жүгүртүүдө электрондук аянтчалардын пайда болуусу түзгөн. Ошондой эле тигүү тармагында билимдүү адистердин жетишсиздиги да ишти аксатып келет. Бул ар кандай кыйынчылыкта ишкерлердин бизнесин жабууга алып келип жаткандыктан, адистер тигүү тармагындагы ишкерлерди биригип, тажрыйба бөлүшүүгө чакырышат. Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагы туурасында кененирээк кийинки материалда. Бүгүнкү күндө тигүү өндүрүш тармагында атайын билимдүү адистердин жоктугу негизги көйгөйдү жаратууда. Ошондой эле бул тармактагы ишкерлердин басымдуу бөлүгүнүн сабаттуулугу төмөн. Мындай көрүнүш ар кандай кыйынчылык маалында ишкердин бизнесин жабууга жеткирет. Бул маселе жума ичинде өткөн Мадейин Кыргызстан 2024 форумунда көтөрүлүп, анда атайын адистер иш-чарага чакырылган 400гө жакын ишкерге өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Жыйында экспорт-импорт маселелери да көтөрүлдү. Азыркы күндө биз Россия менен гана чектелүүнү карабайбыз. Азыркы күндө биз Азия, жакынкы Азия мамлекеттерине чыгуу жана ошондой эле Европа мамлекеттерине чыгуу ошону көздөп жатабыз. Себеби дегенде Кыргызстандагы өндүрүлгөн товарлар ошол жакта сатылууга дагы татыктуу. Кыргызстан 35 жылдан бери бул тигүү өнөр жайында мындайча айтканда алдыңкы гигант өндүрүшчү мамлекет болуп калды да. Демек биз азыркы күндө бир гана Россиянын рыногун эмес, биз андан да чоң рыноктарга өсүп, ошол рыноктарга сатууга мүмкүнчүлүктөр бар. Аны болгону гана биз үйрөнүшүбүз керек, бири-бирибизди үйрөтүшүбүз керек, бири-бирибизге маалыматты беришибиз керек. Жакынкы арада биз ошол рыноктарга чыгууга мүмкүнчүлүк алабыз. Орусия тарап жакында товарларды код менен киргизүүнү карап жаткандыктан, жыйында маркировканы туура жасоонун жолдору көрсөтүлдү. Муну менен катар Кыргызстанда өндүрүлгөн товарлар экологиялык талаптарга жооп берип, сапаттуу болуш керек. Мен канча жылдан бери ушул мода сферасында жүрөм. Бизге эмне жетишпейт? Бизге обучение жетпей атат. Образование жетпей атат. Мамлекеттен эмне жардам керек? Мамлекет жардам кылып 0,25% налог кылып берди. Бул өтө чоң жардам. Экинчиден, эми дагы бир жардам болсо, бул жанакы швейный производством заниматься эткендерге арзаныраак кредит алып берсе. Мисалы үчүн 2%, 3%, мейли 5% болсун, хотя бы. А бизде болсо деген хотя бы 10% кредит алыш үчүн $100,000 өйдө алышың керек да. Ошондон кийин гана 10% менен беришет. Ушундай жардам болсо жакшы болмак. Анан канчалык көп ушундай форумдар, канчалык көп ушундай болгон обучающий нерселер болсо, аябай развитие чоң болот. 15 жылдан бери тигүү тармагында иштеген Динара Шанкаева төлөнгөн акынын аздыгын айтат. Учурда тамак аштын баасы кескин кымбаттап кеткендиктен, тапкан кирешең тамагыңдан артпай калат дейт. Жумуш ар кандай себептер менен токтоп калса, тигүүчүлөр башка жумушту издөөгө аргасыз болушат. Бул тармактагы негизги маселе. Мелочно бирок көйгөй да. Общество менен иштеше албайт технологдор бар. Аябай неграмотный технологдор бар. Мисалы, кел, отур, эң жөнөкөй эле, чымда мелочь эле, жүрөктү жылыта турган эле сөздөр болуш керек да. Мисалы, кел, отур. Билбесең айт, үйрөтөм, ар бир шоуну көрсөтүп үйрөтүш керек да. Анан швея барбы деп технологдор эме хозяиндар өлө жаш баладай мындай жалдырашат да, келгилечи, иштеткилечи, швеяларды алып келгечи деп тааныштарыңды, досторуңду кой алып келесиң. Бирок
швея бул деп мындай жаман көз карашта карашып элечи, мисалы как будто адам катары көрбөйт, бирок ошолордун артынан акча таап атат да. Мисалы алар ойлойт, биз буларга акча жумуш берип атабыз, биз буларга муктажбыз эмечи, булар бизге муктаж дейт да, бирок андай эмес, швеяларга муктаж да. Анара Турсуналиева учурда 15 адамды жумуш менен камсыз кылса, алардын басымдуу бөлүгү үйүндө иштейт. Ал жумуш бар болуп, бирок тигүүчүлөрдүн жетишсиздигинен көп учурда көлөмдүү буйрутмалардан баш тартууга туура келет дейт. Азыр Россиядан заказчиктер келип атат. Алар өздөрү издеп келип, цехтерди көрүп, анан биз менен түз жумуш иштешкенге аракет кылып атат да. Дагы эле ошол көйгөй биз ошол келген заказчиктерден чоң объемдорун ала албай атабыз. Эмне үчүн? Бизге дагы рабочий сила жетишпейт да. Анара Турсуналиева жумуш орундарын түзүү үчүн цехине тиккенди билбей келгендерди жумушка алып бекер окуткан. Бирок тиккенди бычканды өздөштүрүп алгандан кийин өздөрүнө ыңгайлуу цехтерге кетип калышкан. Ал эми тигүү тармагындагы маяна ар бир адамдын иштеген ылдамдыгына жараша болот. Мында жай иштегендер бир айда 30 000 сомго чейин алса, жакшы иштеген айына 50-60 000 сомго чейин табышат. Тигүү тармагында көбүнчө аялдар иштешкендиктен Анара Турсуналиева алар үчүн мамлекеттин эсебинен жеңилдиктер каралбаганына токтолду. Мамлекет тарабынан жанагы бизде иштеп аткан ишкерлерге, жумушчуларыбызга кредит ала алышпайт, потому что алардын постоянный эмеси жок. Место жительства да, жашай турган туруктуу үйлөрү жоктугуна байланыштуу кредит ала алышпайт. Анан азыр мамлекеттик тарабынан ипотека каралып атат. Жалгыз бой энелер көп да, негизи ушу Швея тармагында иштеген кыздарыбыздын ошо жалгыз бойлору көп. Ошолорго мамлекет тарабынан жана ипотека жагынан аябай жакшы жардам берсе, жакшы болмок да. Негизинен жеңил өнөр жай тармагы өлкөнүн бюджетине жакшы киреше төлөп, элдин капчыгын көбөйткөнү менен тармакта тигүүчүлөр жетишсиздиги орун алып келет. Буга маянанын аз төлөнгөнү себеп экен айтылат. Буга карабастан өткөн жылы Кыргызстандын жеңил өнөр жай тармагы 19%га өскөнү байкалып, мунун ичиндеги тигүү тармагы 30%га чейин өскөн. Электрондук аянтчадан өздөрүнүн баягы продукцияларын ошол жактан түзмө-түз сатып алуучуларга түзмө-түз сатууга мүмкүнчүлүк алган. Анан эгер бир эле биздин бүгүнкү күндө эң алдыда келаткан соода аянтчасын, бул Wildberries'ти алсак, эгер мындан бир жыл мурун ал соода аянтчасында 4 миллион АКШ долларына соода жүргүзүлгөн болсо, 2023 жылдын жыйынтыгы менен 64 миллиондон ашкан соода операциялар жүргүзүлгөн ал жакта. Тигүүчүлөрдүн санын көбөйтүү үчүн өкмөттүн деңгээлинде үй тибиндеги бала бакчаларды ачууга уруксаат берилген. Анткени айымдардын басымдуу бөлүгү тигүү тармагында иштегендиктен, бул долбоордун негизинде балдар бала бакчага берилгенден кийин алар тигүү тармагында иштөөгө убактылары болоорун билдирди. Акылай Маратова, Жылдыз Кадырбаева, Жума Баян. Бул жумада президент Садыр Жапаров мектеп окуучуларынын чөнтөк телефон колдонгону окуу процессине терс таасирин тийгизип жатканына көңүл буруп, агартуучуларды ата-энелер менен биргеликте чечим кабыл алууну тапшырды. Мамлекет башчысы окуу учурунда алаксыткан смартфондордун пайдасы, зыяны туурасында кеңири коомдук талкууну жайылтууга чакырды. Анткени телефондун окуучуларга тийгизген таасири орчундуу маселеге айланууда. Ал эми Билим берүү жана Илим министрлиги 2022 жылы чөнтөк телефондорун чектөө боюнча сунуш иштелип чыкканын, учурда бул көйгөйдү чечүү жолдору чет элдик тажрыйбаларга таянуу менен каралып жатканын билдирет. Чындыгында сабак учурунда окуучулардын телефонго алаксыганы алардын жетиштүү билим алуусун чектейт. Ал эми адистер смартфонду мектепте эле эмес, башка учурда да чектөө керектешет. Себеби телефонго алаксыган баланын окууга болгон кызыгуусу качып, муну менен катар ден соолугуна да терс таасирин тийгизет. Мындан ары окуучулардын мектепке смартфон алып келүүсүнө тыюу салынабы? Кененирээк кесиптешим токтолот. Бишкек шаарындагы номер 53 жалпы орто билим берүү мектебинин 10-классынын окуучусу Зарина Ормонова сабакка кирер алдында уюлдук телефонун атайы даярдалган шкафка коюп кирет. Ал мунун натыйжасында окуу жетишкендиктери жакшырып, сабакка кызыгуусу арта баштаганын айтууда.
Биз ошол жылдан баштап ошо ящикти колдонуп баштадык. Ошо долбоордун аркасынан мен көңүлүм сабакка мындай көбүрөөк маани берем. И мурдага караганда жакшыраак. Азыр эртең менен келип, ошо ящикке телефонду салып, окууга отуруп, көбүрөөк маани берем. Бул былтыр болсо, телефон ала элек учурларда телефонго мен алаксып, сабак учурунда ойноп кетип калчумун. Азыр жакшыраак. Номер 53 мектебинде 2023 жылы демөөрчүлөрдүн жардамы менен класстарга окуучулардын уюлдук телефондорун коюучу шкафтар орнотулган. Башкача айтканда балдар сабакка смартфонсуз киришет. Бул окуучулардын сабак учурунда телефонго алаксыбай, өтүлүп жаткан сабактарга көңүл буруусун активдештире баштаган. Сабактын айырмачылыктары абдан эле байкалды. Себеби балдар аябай жакшы көңүл буруп калышты да. Мугалимдин сүйлөгөнүнө өздөрү жооп бергенге көбүнчө мындай кызыгуулары башкача болуп калды. Китепке и өздөрүнүн окуу билимине да көңүл буратышат. Аталган билим уясынын директорунун тарбия иштери боюнча орун басары Бексултан Алмазбековдун сөзүнө караганда, бүгүнкү күндө 53 жалпы билим берүү мектебинде класстардын 60%-ына телефон коюучу шкафтар орнотулган. Ал эми смартфондор жоголуп же уурдалып кетпөөсү үчүн шкафтар кулпуланат. Ошондой эле Алмазбеков керектүү учурларда телефондор колдонуларын белгиледи. Кээ бир учурда мисалы биз Google тесттер өткөрүлөт, мугалимдер азыркы баягы аргандай платформа менен сабактар өтөт. Ошол учурда телефон керек болгон учурда мугалим шкафтан алып балдарга таратып берип, колдонуп бүткөндөн кийин кайра ордуна салып коюшат. Былтыркы жылдары мисалы окуучулар баягы перемена учурларында баягы сабак учурларында баягы телефон алаксыз партанын астына телефондорун алып барганда оюндарды ойношуп баягы соцсеттерге кирип, инстаграмдарга кирип же перемена учурларында чыгып телефон менен алектенишсе, азыркы учурда балдар биринчи сабакка келгенде телефондорун тапшырышат, андан кийин акыркы сабакта алып кетишет. Жада калса перемена учурунда да телефондор берилбейт да. Балдар азыр мисалы 10 мүнөттүк перерывтарда баягы отуруп бири-бири менен сүйлөшүп, баягындай оюндарды ойноп, башында чындыгында кыйын болду негизи. Кантебиз, кандай кылабыз деген ойлор. Анан кийин азыр мындай балдар баягындай адам шаар же ар кандай мындай оюндарга алектенип, китеп окуу менен алектенип, ушундай өзгөрүүлөр мындай бир аз да болсо мындай байкалды да. Бул маселе коомчулукта көтөрүлүп айтылганы менен баары эле макул эмес. Бирок сабак учурунда смартфондор окуучуну алакты кылып, анын сабакка болгон кызыгуусун, көңүл буруусун жоготору белгилүү. Мындай көрүнүштү баамдаган айрым жеке мектептер, мамлекеттик мектептерде эле ата-энелер менен бир пикирге келишип, сабакка чөнтөк телефонсуз катышууну алда качан ишке ашырган. Бирок бардык мектептер жапырт эле телефон колдонуудан баш тартып, өзгөчө тартип орноду деп айтууга болбойт. Билим берүү жана илим министрлигинин уюштуруу жана тарбия иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Эржигит Ибрагимов министрлик тарабынан буга чейин телефондорду чектөө боюнча сунуштарды иштеп чыкканын белгилеп, учурда башка өлкөлөрдүн тажрыйбасын изилдеп иш алып барып жатышканын билдирди. Азыр биз дагы башка өлкөлөрдүн тажрыйбаларын иликтеп атабыз. Азыр деген бул Өзбекстанда дагы атайын министрлер кабинетинин токтому менен мындай чектөө киргизилиптир. Казакстанда дагы атайын мыйзам бар экен, билим берүү мыйзамында атайын мектепке алып келүүгө тыюу салынган мындай буюмдардын тизмесин атайын бекитип коюптур. Ошонун арасында телефондор да бар экен. Бул эми мындай сунуш эле катар болуп калат да, буну мектептер колдонсо да болот, эми колдонбой коюш да мүмкүн да. Бул деген эми мындай ченемдик укуктук актылар менен бекитилбеген мындай ошон болгондуктан муну мындай сунуш катары, усулдук сунуштар катары берилген. Эми буйруса бул азыр ошол чет элдик тажрыйбаларды карап, анан бизге ылайыктуусун арасынан тандап, анан жүзөгө ашырабыз деген ойдобуз. Жеке билим борборлорунун уюштуруучусу Жакшылык Матановдун пикиринде балдарды сабак учурунда уюлдук телефон менен чектөө жетишсиз. Анын айтымында ата-энелер үйдөн дагы көзөмөл жүргүзүп, балдары кандай соц түйүндөргө кирип жатат, байкоо салып туруусу зарыл. Антпесе Кыргызстан татыктуу муундарды тарбиялап чыгарууда, ошол эле бардыгы күнүмдүк тиричиликте колдонуп жаткан уюлдук телефон кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн экенин белгиледи. Ата-эне финансовый материалдык жагын эле ойлоп, акча тапсам, үй салсам, курсам тогузсам, кийимин бүтөсөм деген баягы бир тарабына өтүп кеткен. Баланын эмне көрүп атат, балам кандай нерселерге эми телефонун колдонуп атат деген нерсени көп ата-энелер кызыкпайт эле да. Бирок ошон үчүн балдардын азыркы өсүү, переходный возраст тез жетилип аткандыктан балдар жанагындай психологиясына таасир берген нерселерди көрүп аткандыгы бул ачык жана
баарыбыз эле мектепте мугалимдер жакшы билет аны. Анан экинчи жагы бар. Ата-эне баланын укугу деп балдардын телефонун каратпайт мугалимдерге, андай мүмкүнчүлүк бербейт. Өздөрү да текшербейт. Толук мүмкүнчүлүк бергенден кийин бала да аны туура жака колдонуш керек экенин билбейт. Мындан тышкары билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров негизи эле дүйнө жүзүндө чөнтөк телефондорду колдонуу боюнча эки тараптуу пикирлер жаралып келгенин белгилеп, телефондун пайдалуу жактарындагы эске алуу менен орток бир чечим кабыл алууну сунуштоодо. Себеби смартфондор бүгүнкү күндө алдыңкы технологиялардын катарына кирген инструменттердин бири. Андыктан телефонду кандай максатта колдонуу керектигин балдарга түшүндүрүү абзел. Аны чектөөнүн ордуна biz bilim sapatını өнүктүрүү үчүн ошол смартфондорду колдонуп, канчалык деңгээлде балдарыбыз сапатын, билимдин сапатын өнүктүрөт, ошого көбүрөөк көнүктүрүшүбүз керек. Аны методикаларды ошого айкалыштырыш керек деп ойлойм мен. Смартфондон макул алсын, бирок ошол нерселердин бардыгы өзүнүн баланын жан дүйнөсүн ачууга, билим деңгээлин өнүктүрүүгө келе турган нерселерди колдоно турган болсо, анда билим берүүнүн сапатына жакшы эле өбөлгөсүн түзөт. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров мектепке чейинки жана мектептеги билим берүүнү өнүктүрүү боюнча жыйын өткөрүп, билим берүү жана илим министри Додуркул Кендирбаевага мектептерде окуучулардын чөнтөк телефон колдонуусуна тыюу салган тажрыйбага көңүл буруп, ата-энелери менен бирге иш алып барууну тапшырган. Мектептердеги чөнтөк телефондордун көйгөйүнө токтолгум келип атат. Пайдасынан зыяны көп болуп жатканы байма-бай айтылууда. Жакында эле мына өзүңүздөр билесиздер, Франция менен Улуу Британияда мектептерде окуучулар чөнтөк телефондорун калтырсын, аларга алаксыбасын деген чечимдерге келишти. Бул көйгөй бизде дагы курч, муну билесиздер. Биз мектеп окуучуларынын чөнтөк телефонун колдонуусун мектепте билим алышына, жалпы окуу процессине кандайдыр бир терс таасирин тийгизип жатканына көңүл буруп, туура чечим кабыл алышыбыз керек деп турамын. Ата-энелер менен бул жагдайды туура түшүндүрүп, маселени туура жагына чечүү жолун издегиле, ата-энелер менен сүйлөшкүлө, бул маселени тез арада чечишиңиздер керек. Муну менен катар өлкө башчы Кыргызстанда мектепте 12 жылдык билим берүүгө макул экендигин билдирген. Анда министр Додуркул Кендирбаева даярдоо классы 0-классы жоюлуп, балдар 6 жаштан дароо эле 1-класста кабыл алынарын түшүндүргөн. Тагыраагы учурда мектепке чейинки даярдоо классында окуп жаткан балдар мындан ары 1-класс деп эсептелет. Анын негизинде министрлер кабинети 15 мартта өткөргөн жыйынында 12 жылдык орто билим берүү жөнүндө тескеме жактырылды. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Өтүп бараткан аптада мамлекеттик лизинг программасынын алкагында өлкө аймагынан келген дыйкан фермерлерге 19 айыл чарба техникалары тапшырылды. Дыйкандарга чарба техникаларын сатып алууда жеңилдетилген шарттар каралгандыктан, мунун негизинде 7 жылдык мөөнөткө 6% үстөгү менен керектөө насыялары берилген. Министрликтин маалыматы боюнча 2023 жылы дыйкандарга 4 миллиард сомдон ашык каражатка 1155 техника берилген. Ал эми үстүбүздөгү жылдын 2 айында жалпы баасы 1 миллиард сомду түзгөн 163 даана айыл чарба техникасы тапшырылган. Дыйкандарга болгон мындай колдоо уланып, министрликтин быйылкы жылдагы планында суммасы 5 миллиард сомду түзгөн каражатка 1200дөй айыл чарба техникасын берүү каралган. Мамлекеттик лизинг программасынын алкагында өлкө аймагынын ар кайсы облустарынан келген дыйкан фермерлерге 19 айыл чарба техникаларынын ачкычтары тапшырылды. Анын ичинен Ысык Көл облусунан келген Элдар Эгембердиевке жапчаңы трактордун ачкычы тапшырылды. Ал буга чейин дыйканчылык менен алектенип келгенин айтып, эми жаңы техниканын жардамы менен иши жеңилдеп кирешеси артат деген оюн билдирди. Биз өтө кубанычтабыз. Ушул мамлекетке рахмат, ушундай дыйкандарга мүмкүнчүлүк түзүп, лизингке пайызы аз трактор берип атат. Өтө кубанычтабыз. Биринчи тракторубуз буюрса. Жалпы трактордун баасы 2 миллион 250 миң экен. Андан 10%-ын төлөдүк, 400 миңге жакын. Ошо 7 жылга алып атабыз. Квартал сайын акчасын бөлүп төлөгөнгө ошо гибкий график түз берди Айыл банк. Ошо менен буйруп алып калдык.
Айыл чарба министрлигинин маалыматына алайык, жыл башынан бери 1 миллиард сомго 163 дана техника дыйкандарга тапшырылды. Суу ресурстар айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министринин мурдагы биринчи орун басары Мурат Раматовдун сөзүнө караганда, техникалар 10 жыл аралыгында жаңыланып туруусу керек, бирок 20-30 жылдап иштетилип жаткандары да жок эмес. Бул күчүнө, трактордун шаймандардын күчүнө карата айтыш керек. Эми болжолдуу бир 23 миңден ашык 25 миңге чейин трактор болуш керек да. Бул албетте күчүнө жана сапатына карашыбыз керек да. Эгерде бул тракторлар биринчиден күчүн менен, экинчиден жаңы боло турган болсо, 23 миң тракторубуз бизге жетиштүү болот да. Бирок дагы бир жолу айталайын, бул жаңы тракторлар жаңыланып туруш керек. Бул 10 жылдан бери карай техникалар болуш керек. Ал эми жана биз айтып аткан көлөмдөр, кээ бир техникалар 20 жылдан 30 жылдан ашык мөөнөт менен иштеп аткан техникалар. Ал эми узак мөөнөткө насыяга берилип жаткан бул чарба техникаларын ар бир дыйкан келишимдин негизинде кайсы заводдон чыкканын жана кайсы өлкөдөн алынарын өзү тандай алат. Аны менен катар лизингдин шарттары боюнча чарба техникаларын сатып жаткан компания 1 жылдан 2 жылга чейин кепилдиги менен берет. Ошол лизингдин шарттары боюнча ошол техниканы сатып өткөргөн компания гарантиялык мөөнөттө 1 жылдан 2 жылга чейин гарантиясы болот. Андан сырткары гарантия мөөнөтү бүткөндөн кийин ошол техникалык жактан тейлөө запастык бөлүктөр менен камсыз кылууга милдеттенет. Андан сырткары буга кепилдик заты же болбосо залог талап кылынбайт. Трактор өзү залог катары ошол банкта турат. Дыйкан төлөп бүткөндөн кийин ал өзүнүн намын оформить этип алат. Андан сырткары бул ошол лизинг долбоору камсыздандырылат, камсыздандыруу компаниялар тарабынан. Эгерде бир форс-мажор же бир кырсык болуп калса, ошол келтирилген зыянды камсыздандыруучу тарап төлөп берет. Бул берилип жаткан чарба техникаларынын айрым тетиктери жана шаймандары Кыргызстанда чыгарылат. Алардын арасында жылыткыч системаларынын түрлөрү бар. Радиаторлары көбүнчө, масляный, отопительдери бардык болгон түрлөрү чыгат. Көп радиатор, аябай көп сандаган радиаторлар чыгат. Алюминиевый, медный, латунный, мына могу латунный К700-туку биягынан тартып көрсөтсөңөр да болот. Өкмөттүн колдоосунун негизинде Айыл банк аркылуу лизинг долбоору түзүлгөн. Анын алкагында дыйкан фермерлерге чарба техникалары жана жабдуулары жеңилдетилген шарттарда 7 жылдык мөөнөткө 6% үстөгү менен керектөө насыялары берилүүдө. Лизинг алуу үчүн дыйкандан 10% баштапкы төлөм жана каржы булактарын тастыктаган документтер талап кылынат. Биринчи жана өздүк салымды атпайбызбы? Ошол 10% өздүк салым болуш керек. Мисалы 2 миллион бул трактор болжол менен бир 2 миллион 300 турса, 230 миң сом өздүк салым болуш керек. Эң жөнөкөй тил менен айтканда. Анан өздүн тастыктаган жанагындай паспорт, документтер болуш керек. Жана чарбасын, айыл чарбасы багытында иштеп аткандан кийин чарбасын тастыктаган документтер болуш керек. Бул жер иштеткен жердин документтери. Анан ошо каржы булактарын эле бизге тастыктап бериш керек болду. Негизги документтер ошолор. Мындан тышкары министрлик тарабынан 2024 жылдын аягына чейин 5 миллиард сомго 1200дөн ашык айыл чарба техникасын берүү пландалып жатканы кошумчаланды. Белгилей кетсек, жалпы 2011 жылдан бери 14,7 миллиард сомго 6077 дана техника дыйкандарга берилген. Айтурган Жапаркулова, Эрлан Кыдырбеков, Жума Баян. Өтүп бараткан аптанын Жума Баян маалымат аналитикалык программасы мына ушундай маанилүү жаңылыктар менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө саламатта туруңуздар. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун.